жолду тосуп турат машинаны, пробка кылып. Жалал Абад 19 ноябрь мына силерге тойбу. Главныйны тосуп, гайнын көзүнчө, гай деле үн чыкпай турат. Эгер сен той кылып атасыңбы, бирөөгө эч качан зыяның тийбеш керек да. Биз дагы той кылып атабыз. Мына жерде мыйзам бузуу болуп атат го, карабайсыңарбы? Мына жерде мыйзам бузуу болуп атат го, карабайсыңарбы? Мына наракты тосуп турат, пробка кылып. Мына жактан кортеждер өтүп атат. Главныйны тосуп атпайбы нарактан? Кортеж. Нарактан бери полный видео съемкалар бар мендечи. Наракты да тосты, биякты да тосуп атат. Бул мындай болбойт да. Болду, азыр шара көрөсүз. Азыр мен уш көтүнөн жүрөм азыр мен уларынчы. Урматтуу кыргыз элим, эгерде ушундай мыйзам бузууларды көрүп жатсаңыз, тезинен видеого тартып биздин WhatsApp номерлерге жөнөтүңүздөр. Ушулардын айынан көптөгөн авариялар, көптөгөн өлүмдөр болуп жатат. Тугандар туура түшүнүп, WhatsApp номерлерге жөнөтүп, ушундай нерселерди жоюуга аракет кылайлык. Жаңылык, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн мекендештер, ар күнү арзан баада, салууну жумшак, телевизор, Wi-Fi интернет менен жабдылган автоунаалар Москвадан Казакстан чек арасына каттоодо. Көп жылдан бери айдоочулук кызматты көрсөтүп, элдин батасын алып, жумшак мамиле менен кызмат кылган кыргыз жигиттери жолдо ар кандай жагдайларга жардам берүүгө, узун жолду кыскартып, көңүлдүү жана өз убагында алып барып келүүгө толук шарт түзүп берет. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Өзбек тарап мыйзамды аткарбай койсо, Кемпир Абадка койгон сууну буруп салышыбыз мүмкүн. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев регион телеканалына берген маегинде билдирди. Мыйзамды кабыл алып берели. Эртең аны өзбек тарап аткарбай койсо, эмне кылабыз деген суроо да берилди. Андай болсо, бизде башка да рычагдар бар. Алар кабыл алынган мыйзамды мыйзамсыз аткарбай турган болсо, Кемпир Абад суу сактагычына койгон суулар бизден агып барат го. Канча акча керек болсо, ошону бөлүп туруп, сууларды башка жака бурушубуз мүмкүн. Башка суу сактагыч курушубуз ыктымал. Мунун баары биздин карамагыбызда калып жатат, деди ал. Булак Серепкежи. Операция учурунда дарыгерлер аялдын бөйрөгүн уурдап алышкан. Индияда жатынын хирургиялык жол менен алуу үчүн жеке клиникага кайрылган аял операциядан кийин ойгонуп, эки бөйрөгү да жок экенин билген. Бул тууралуу Одити Централ басылмасы жазды. Окуя сентябрь айында Бихар штатында болгон 38 жаштагы Сунета Деви жатынын хирургиялык жол менен алып салуу үчүн Барияпурдагы жеке клиникага кайрылган. Операциядан кийин бейтап ооруканадан чыгарылып, бирок анын ден соолугу тездик менен начарлай баштаган. Аял кайрадан ооруканага жеткирилген. Дарыгерлер текшергенден кийин анын эки бөйрөгү жок экенин аныктап, аял эми диализсиз жашай албастыгын айтышкан. Эми 3 баланын энеси Сунета күн сайын диализ алып турушу керек. Анын абалы оор деп бааланууда. Тирүү калуу үчүн аялга бөйрөгүн алмаштыруу керек делет. Мындай операция үчүн тизмелер узун жана индиялык аял өз кезегине жетпей калышы мүмкүн. Сунета Деви Индия өкмөтүнүн анын бөйрөгүн уурдап алган дарыгерлерге карата чара көрүп берүүнү суранган. Мындан улам полиция текшерүү жүргүзүп, ага операция жасалгандардын бирин кармаган, калган дарыгерлер качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Булак аралаш маалымат. Медет Садыркуловдун өлтүрүлүшү. Санжар Сапарбеков 14 жылга эркинен ажыратылды. Президенттик аппараттын экс-жетекчиси Медет Садыркуловду өлтүргөн деп айыпталган Санжар Сапарбеков 14 жылга эркинен ажыратылып, 15 000 сом айыпка жыгылды. Мындай чечимди 18 ноябрда Ала-Мүдүн райондук сотунун судьясы Бекболот Жаналиев чыгарды. Сот Сапарбековду адам өлтүрүү, мыйзамсыз камоо, документтерди жана башка адамдардын мүлкүн жок кылуу боюнча күнөөлүү деп тапты. Ал режимдеги колонияда кармалат. 2021 жылдын ноябрь айында Медет Садыркуловдун өлүмүнө шектүү Санжар Сапарбеков кармалганын Ички иштер министрлигинен маалымдашкан. Булак Чынык Кежи.